Балам, сени мазарга эмес, базарга алып барам, дедим эле. Жүрөк сыздаткан болгон окуянын негизинде түрк тилинен кыргыз тилине которулуп жазылды. Жакырчылык заманы. Айыл кыштактарда бардын жок болгон, жоктун көп болгон маалы. 1972 жылдары айылыбызда айыл башчынын баласынан башкабыздын баары чоң энелердин эскирген шымынан шым тиктирип кийген убак. Гүлдүү шым кийген 3-1 тууганга бир күнү атам: "Силерге базардан шым алып келейинби?" деди. Сүйүндүк. Кечки автобус менен келе турган атамды 3-1 тууган түштө эле барып алып, айылдагы жалгыз аялдамада күтүп олтурдук. 10 жаштагы мен жана мага уда иним шымыбыздын өңү кара болсо экен десек, кичүүбүз Рафет меники көк болсун деп тудуңдап олтурабыз. Базардан келген атамды чурулдап ээрчип үйгө кирип эле баштыгын аңтарып жатып калдык. Менден кийинки иним экөөбүз кара шымды ошол кездин модасы болгон жалтыраган туфли менен кийип, маңдайыбыз жарыла сүйүнүп жатканда, Рафет: "Мага алып келген жоксуңбу?" деп ыйламсырап атама карады. Акчасынын жетпегенинен кийинки жолкусунда базарга өзүн кошо бериште барып, алып беришин айтып соротконуна болбой, кечки тамакты аркы бөлмөдө өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлаган Рафеттин үнүн угуп олтуруп иштик. Эртеси күнү мектепке келсем, 6 жаштагы Рафет: "Байке, кара шымыңды берсең, бир эле жолу кийип көрөйүн да", деди. Чаң жуктуруп кир кылуусун, буруштуруп кейпинен кетирип жиберүүсүн айтып кагып койдум. Эртеси күн да сурады эле: "Кара шымга колуң тийсе, колуңду сындырам", дедим. 3-күнү күнү дагы: "Байке, 5 мүнөткө кийейинчи, чаңда болбойт, килемдин үстүнөн жылбайм", деп жалдырады. "Макул, эртең сабактан келгенден кийин кийип көрөсүң", дедим. Сүйүнүчтөн ыйлачуудай түрү бар. Жатаарда: "Байке, убадаңдан кайткан жоксуңбу?" деп кайра-кайра сурап жатып, уктаган иним таңында менден биринчи ойгонуп алыптыр. Мектепке чыгып жатсам, мени ээрчип чыгып: "Байке, мен сени ушул жерден жылбай күтөм. Бүгүн досторуңуз менен ойнобой эле эрте келиңиз, деп көчөбүздүн боюндагы арыктын жээгинде турду. Күлүп коюп кете бердим. 3-чү сабакта классыбызга директор агай кирип мугалимдин кулагына шыбырады. Өңү бозоро түшкөн мугалим мага карап, үйгө барышым керектигин, атам чакыртып жатканын айтты. Болду, Рафет чыдабай атамды ортого салган экен, дедим. Көчөбүздүн башына келгенде, жалгыз эле мен эмес, биздин үйдү көздөй бет алган элдердин катарына кошулдум. Эмне болгонун түшүнгөн жокмун. Үйгө жакындаганда апамдын чыңырып, боздоп ыйлаган үнүн уктум. Арыктын боюнда Рафет жок. Көчө боюнда мени күтүп жаткан Рафет инимди жаңы эле трактор алган, аркы көчөдө жашаган улгайган киши тебелеп кетиптир. Бул окуя 5 мүнөттүк кара шым кийет элем деп дөңгөлөк астында калган Рафеттин агасы Алишан Капаклыкая аттуу бир түрк жазуучунун баяны. "Бүгүн кара шымым көп, бирок бир тууганым жок", деген Алишан казылган жай башында кепин кучактап: "Уулум, мен сени мазарга эмес, базарга алып барышым керек эле го", деп ыйлаган атамдай, ар качан кийгенде өзүн жеген мендей болбогула. Бир тууганды, атаны, энени, досту, жарды, уул кызды тирүүсүндө сүйгүлө жана кадырлагыла", дейт. Бир тууганымдын колу. Бул окуяны окуп алып ыйладым. Жакынкы кылымда Каир шаарына жакын жерде 18 балалуу зергер жашаптыр. 18 баласын багуу үчүн күнүнө 18 сааттан иштеп, тапканы өп-чап жетет. Эс тартып калган 2 уулу Заид менен Зият Каир шаарында жайгашкан Аль-Азхар университетине илим-билим алсак дешет. Бирок аларды окутууга атасынын чама-чаркы жетпейт. 2 бала өздөрүнө мелдешти утканы окууга бармай болот. Ал эми утулганы анын окуусу үчүн шахтада иштеп, каржысын төлөгөнгө макулдашышат. Мелдешти багы жанып Зият утат. Университетке окууга кетет. Ал эми Заид болсо, шахтада 6 жыл бою иштеп, бир тууганынын окуусун төлөйт. Ошентип Зият университеттеги балдардан бөлүнүп чыга келет. Окуунун кайсы тармагы болбосун астына киши салбайт. Кыскасы, окуусун жакшы аяктап бүтүп келет. Анын урматына дасторкон жайылып, үй бүлөсү чогулуп күтүп алышат. Зият сөз баштап:
өз ийгилигинин чоң себепчиси Заитка ыраазычылык билдирип, эми сенин кезегиң, барып окуп кел, эми мен сени камсыз кылайын, дейт. Заит жылмая, жок, деп ыйламсырайт. Аягында өзүн карманып, мен эми окууга бара албаймын. Ар манжамдын ар бир мууну жок дегенде 2 жолдан сынган. Бул 6 жылдык шахтадагы жумуш менин максаттарымдан биротоло кол жуудурду. Артриттен манжаларым ийкемге келбейт. Колум калем алып, бир нерселерди жазмак турсун, түз сызыкты сыза албай калдым. Сүйүктүү көрөрман, сен дагы бир тууганыңдын кадырын жана сага кылган жакшылыгын эч качан унутпагын. Бир тууган бул сага ата-энеңден мурас болуп калган жана кала турган жалгыз эң кымбат белек болуп саналат. Атанын арманы. Жашым 65тен өтүп калган. Кемпирим экөөбүз 35 жыл өмүр сүрдүк. Кемпиримдин өлгөнүнө быйыл туура 10 жыл болду. 7 балам бар. 4 уул, 3 кыз. Баары жакшы иште иштешет, үйлүү, жайлуу. Чоң балам 40 жашында бул дүйнөдөн өттү. Карыгандан баштап көп оорудум. Ар кайсы доктурга барып көрүнөм. Бутум ооруйт. Нервтен деп эле жаткырып коюшат. Палатада жанымда жаткан аксакал киши жашы 67 экен. Ал дагы башы ооруп жатыптыр. Анын аты Жолдошбай. 2 уулу, 1 кызы бар экен. Кемпири дүйнөдөн жаш кезинде эле өтүп кетиптир. Андан кийин такыр үйлөнбөптүр. 2 уулу күн сайын кабар алганы келишет. Атасына башкача мээрим менен карашат. Балдары намаз окуган ыймандуу жигиттер, кызы да 2 күндө бир келип турат. Тез чалып, атасынын ал акыбалын сурап турушат. Мына бүгүн кичине уулу келди. Кирип эле баарыбызга «Ассаламу алейкум, аталар, жакшы жатасыздарбы? Аллах сиздерге шифасын берсин», деп жылмайып амандашты. Атасына келип көрүшүп, атасынын жүзүнөн өп, колунан жыттап коет. Тамагын берет, массаж жасап, колу бутун ушалайт. Бүгүн атасынын бутун самындап жууп, тырмагын алды. Кийимин которду. Атасы каршылык кылып, 2 күн эле болду го алмаштырганыма. Ботом тибеле койчу. Келинди да убара кылып, улам кир жуудуруп кыйнай бербей, десе баласы, ата, өзү кир жуушта иш болуп калдыбы? Сиздин кириңизди жуубаса, анда мен аялды эмнеге алдым, деп тамашалай күлөт. Оорукананын узун кире беришинде ары бери жетелеп басат. Андан келип жаткырып, ар кайсыны сүйлөшүп олтурат. Атасы уктаса, биздин идиш табакты жууп келет. Биздин да колу бутубузду укалап массаж жасайт. Рахматыңды айтсаң, мага да бир дуа кылып бата берип коюңуз, деп турат. Атасы турганда дары-дармегин берип, тамагын ичирип, анан үйүнө кетет. Эртеси чоң уулу келет. Анысы өтө шайыр. Баарыбызды каткыртып күлдүрөт. Палатага келип эле жаркылдап салам берет. Атасына жетип эле «Кубатым, күчүм, бейишим», деп кучактап эркелеп кетет. Атасы каткырып эле «Ой, сен бир шумсуң. Өзү балалуу болуп калдың, анан дагы деле мага эркелейсиң», деп коет. Кызы келет. Ал да жолу коронгон, намаз окуган кыз. Ал дагы ата келип жаны тынбайт. «Атаке, эмне жегиңиз келет? Эртеге жасап, күйөө балаңыздан берип жиберейин. Мени билесиз, үйдөгү кичине келинмин. Күн сайын келе албай жатам. Ата, эмнеңиз кем? Дары-дармек баары барбы? Мен врач менен сүйлөштүм. 2-3 күндө чыгарышат экен сизди», деп сүйлөп жатты. Бул Жолдошбайдын 2 уул, 1 кызы болсо да күн сайын келишет. А менин 7 балам бар. 4 уул, 3 кыз. Ооруканага жатканыма 5 күн болгондо, 1 уулум 2 кызы менен келип кетишкен. Андан бери 5 күн өттү. Ооруканага жатканыма 10 күн болду. Бирок дали эч кимиси жок. Кийимим кирдеп тер боло түштү. Кичине уулума чалып, балам, менин кийимдеримди алып келип берчи айланайын», дедим. Ал, «Канттиңиз, дары-дармек эмне болуп жатат? Тамак ашың кантти?» деп сурап да койгон жок. «Ата, иштен бошоп эле алып барам», деп телефонду өчүрдү. Балдарыма чындап капа болдум. Үйдөн бир ысык тамак жасап келишпеди. Келип кабар да алышпады. Жада калса чалып сураганга да жарабадылар. Оорудум десем эле кабактары түйүлүп, «Сиз эле ооруй бересиз. Чын же жалган экенин билбейсиз», дешип сүйлөнүшөт. Баарынын минген унаалары бар. А мен доктурга көрүнгөнү өзүм басып, кыдырып, эптеп жолду таап келем. Эртеси кичине уулумду келет деп күттүм. Бирок анын ордуна
7 класста окуган небере балам келди. Пакетке кийим алып келиптир. Кийимден башка эч нерсе жок. Эч болбосо ысык атала да кылып бербептир. Көзүмө жаш келди. Өзүмдү кармай албай ыйладым. Жанымда турган неберемдин турганын унутупмун. Бир карасам, ал таң кала тиктеп туруптур. Кийимди чечип берейин, алып кет. Апаң жууп коёр, дедим. Ошондо кийимимди чечейин деп колумду көтөрө албай кыйналдым. Жолдошбайдын кичине баласы алмаштырганга жардам берди. Эскилги жеткен кийимимди элдин алдында алмаштырып жатып, намысымдан шолоктоп ыйладым. Эмнеге өз балдарым мага мындай суук мамиле жасашат деп өпкө-өпкөмө батпай ыйладым. Көрсө, балага тарбия бергенде, ниет дуба кылганда, чоң иште иштесин, чоң депутат же аким болсун деп ниет кылбаш керек экен. Кудайым, балдарыма ыйман ынсап, чырайлуу кулк мүнөз бер деп дуа кылыш керек экен. Көзүм карайлап, ата болуп туруп, талаага ташталган иттин кейпин кийгенде түшүндүм. Карайлап бактым эле го. Каректеринен айланып, кагылайын деп, өзүм кийбесем, ичпесем да, ушулар ичсинчи, кийсинчи деп жаным бердим эле го. Эми минтип карыганда өзүм тилеп жаткан балдарымдын колунда кароосуз калып, турмуштун кордугун көрүп жатам. Мен апамды сагындым. Апамдын "Балам келдиңби?" деген сөзүн сагынам. Тамакты өзүм жасайм, бирок тамагым апамдын тамагындай даамдуу эмес. Кийимдерди өзүм жууйм, бирок апам жуугандай аппак, таза эмес. Үйдү жылуу кармайм, бирок апам жок болуп калса, негедир мага үй муздактай сезилет. Ошол күндөрүм мен үчүн чоң сабак болду. Апамдын даамдуу тамагын сагындым. Кып-кызыл жети буркурап турган майтокоч нанын сагындым. Эң башкысы күн нурундай чачырап турган мээримин сагындым. Жүзүндөгү жылмаюусун, күлүп турган көздөрүн сагындым. А мээрими эч качан түгөнбөйт. Азыр деле жумуштан телефон чалсам, "Балам, өзүңдү жакшы кара, өзүңдү көп кыйнап иштебе, убагында тамагыңды жеп жүр" деген сөздөрү эч түгөнбөйт. Жаным апакем менин. Бир гана менин апакем. Мен апамды сагындым. Азыр мен 25ке чыгып, 26нын тамагын ичип жаткан кезим. Мына эми үйлөнөт деген чоң эле жигитмин. Бирок баары бир деле мен апамды сагындым. Билем, азыркы жашоодо, азыркы убакытта бул өзүнчө эле бир уят нерсе болуп калган. Бирок баары бир деле мен кайталаймын. Мен апамды сагындым. Кээ бир эркектердей болуп, мен апамды көчөдө темселеп жүргөн кыздарга алмаштырбаймын. Өз сүйүүмдү апакеме гана арнагым келет. А башка адам ага татыктуу эмес. Мейли, Аллах Таала мага мээримин төгүп, дүйнөдөгү эң ыймандуу кызга жолуктурса да, менин апам мага эң жакын, эң сүйүктүү адамым болуп кала бермекчи. Анткени бул дүйнөдө ар бир эркектин эң жакын адамы бул эне. Апам кимге керек? Болгон окуянын негизинде жазылды. Бул окуя бир жигиттин апасына болгон мээрими, сүйүүсү жана жалпы эле энелерге болгон сыйырматы жөнүндө. Той күнү келин менен күйөө бала аябагандай бактылуулукту, бири-бирине болгон сүйүүнү эч кимден жашыра алышпай, бардык тойго келген коноктордун көз алдында жаркырап олтурушат эле. Той аябай кызып, ортодо тойго келген коноктор аябай шаңдуу бийлеп, тууган уруктар 2 жашка өздөрүнүн чын жүрөктөрүнөн чыккан каалоо тилектерин айтып жатышты. 2 жаш аябагандай бактылуу, бирин-бири карап жылмайышып, дүйнөдө өздөрүн эң бактылуу сезип жатышты. Бирок ал жерде өзүнү баарынан бактылуу сезген дагы бир инсан бар эле. Ал мээримдүү инсан, баланын апасы болчу. Ортодон чыкпай шаңдуу бийлеп, келген коноктор акчаларды кыстарып, башы акчага толгон. Баланын мээримдүү энеси. Келген коноктордун алкышы астында эле. Бир убакта келин күйөө баланын кулагына шыбырап калды. "Апаңды ортодон чыгар. Менин курбу кыздарым өздөрү чыгып бийлесин. Алар да тойго бийлегени келген" деп. Ошондо жигит ортого чыгып барып, микрофонду колуна алып, ырды токтотту да "Апам кимге керек?" деп кыйкырды. Келин ич-ичинен ыраазы болуп, "Азыртан айтканымды кылса, кийинчерээк мойнунан байлап алам" деп ичинен ойлонуп, мыйыгынан күлүп турду. Жигит күчүнүн барынча "Апам кимге керек?" деп кайра кыйкырды. Өз уулунун айтып жаткан сөзүнө капа болуп, апасынын көзүнөн жашы төгүлүп, эмне болуп жатканын түшүнбөй карап турду.
Жигит кайрадан «Апам кимге керек деп сурап жатам мен силерден» деп кыйкырып, артынан «Апам мага керек. Апам мага керек. Апам мага керек» деп апасынын жанына басып келип, келинге «Мен сенин жообуңду бердим. Сага 3 талак» деп колундагы нике шагегин кызга карай атты. Соң апасын ээрчитип сыртка жөнөйт. Кыздын туугандары тополоң кылып, балага асылышып, эмне болгонун түшүндүрүп берүүсүн талап кылышат. Тытымлашканына карабай, сыртка чыгып бара жатканда эшикти тосуп, кыздын атасы чыгат. Баладан эмне болгонун түшүндүрүп берүүсүн талап кылып. Күйөө бала болгон окуяны кыздын атасына айтып берет. Атасы башын жерге салып, «Күйөө балам жакшы экен го, бирок мен кызымды тарбиялай алган эмес экенмин. Мени кечир уулум. Сендей уулдарыбыз көп болсун. Энеңди сыйлаганың үчүн аябай ыраазымын. Бейиш эненин таманынын астында» деп күйөө баласын узаткан экен. Үйдүн намысы. Улгайган бир кемпир акырын бөлмөсүнөн чыкты. Конок бөлмөсүнөн небереси менен келининин үндөрү угулуп жатты. «Уулум, дасторкон даяр. Тамагыңды куюп койдум. Кел, муздап кала электе ичип ал». Муну уккан чоң эне бөлмөнүн бурчуна айылдан кошо көтөрө келген жер төшөктүн үстүнө отурду. Небереси чоң энесин карап, чоң эне, келиңиз, чогуу ичели» деди. Кемпир маанилүү үшкүргөн соң, «Үйдүн эркеги келгиче кечки тамакка олтурулбайт. Атаңар келсин, чогуу тамактанабыз. Кудай буйрса» деди. Келини: «Ай коюңуз жапаке, илгери ошондой экен го. Азыркылар ашка болгондо дасторконго олтура берет. Атабыз келгенде жейт да». «Кызым, адамдардын кандай адеби бар болсо, үйлөрдүн да намысы жана адеби болот». Небереси чыдабай, мазактагансып сөзгө кошулду. «Апей да, чоң эне, үйдүн намысы деген эмне экен? Айтып берчи кана, кызык болуп жатат» деди. Кемпир сөздү баштады. «Биз кичине кезибизде апаларыбыздан, аталарыбыздын каршысында адептүү олтурганды үйрөндүк. Үйдө ата-энебиз барда бутту сунуп отурбай, улуулар сүйлөп жатканда сөз укугу берилмейинче сөзгө аралашчу эмеспиз. Улуулар бөлмөгө киргенде дароо тура калып орун берчүбүз. Эч качан атабыз дасторконго олтуруп, даам ооз тигиче дасторконго кол узатчу эмеспиз. Атабыз келип, «Бисмиллахир-рахманир-рахим, келгиле, тамактан алгыла» дечү. Ошондо гана жыргап тамак иче баштачубуз. Тамак ичип бүткөн соң бир туугандар менен кезектешип дасторкон дубасын окуйт элек. Үй бүлө мүчөлөрүнүн толук олтуруп жеген тамагына эч нерсе жетпейт го чиркин. Бул дасторкон адеби болуп саналат, балам». Небереси: «Ушунчалык басым кылынса, депрессия болчу белеңер анан?» деп сурады. Чоң энеси: «Жок балам, биздин учурда сый болгон үчүн сүйүү да төбөлүк болчу. Сүйүү бар болгон соң депрессияга кирген эч ким кездешчү эмес. Тамактар даамдуу, уйкулар таттуу, эс алдыруучу болчу. Билесиңби, мен депрессия деген сөздү биринчи жолу ушул жактан уктум. Жада калса айылда бир кем акыл адам бар эле. Жинди Ыбрайым дешчү аны. Бирок ал деле ушундай бактылуу адам болчу дейсиң. Керели күнү кечке көчөдө балдар менен ойноп, ачка болгондо бир эшикти такылдатып, «Аба, ачка болдум, аба, суу берчи» дейт эле. Кайсы каалганы такылдатса да, бош жөнөтүлчү эмес. Чачтарач анын чачтары өсүп кетсе, кыскартып, мончочу киринтип, тазалап коет эле. Жума күндөрү соодагерлер колунан кармап, намазга да жетелеп барышчу. Кыскасы, эч ким аны кагып силчү эмес. Азыр болсо эч нерсеге сыйырмат калган жок. Мына карачы, үйлөрдө да сый жок бул шаарда. Кеч кирсе да эч ким терезе пардаларын жаап койбойт. Үйдүн ичи бүт көрүнүп турат, бирок эч ким уялбайт. Биз болсо күйгүм кирелекте калың пардаларды жаап, үйдүн жарыгын күйгүзүп коет элек. Жада калса, парда жабык болсо да, кийимибизди которгондо жарыкты өчүрүп, жерге тизелеп олтуруп алып, анан алмаштырат элек. Көлөкөбүз да сыртка көрүнүп калса, жүзүбүз кызарып уялат элек. Ошол убакта келини олтурган жеринен турду да, уялыңкы башын шылкыйта бөлмөнүн пардаларын жапты. Чоң энеси сөзүн улантты. «Үйдүн адеби пардалардын жабылып жабылбаганынан билинет», дешчү улууларыбыз. Үйлөр бийик дубалдар менен курчалса да, эч ким ич кийимдерин көз көрүнөр жерге илип жайчу эмес. Үй тургундарынан да уялышчу. Мен кичинемде кийип жүргөн шалбарымды эң алдыңкы кермеге жайып койсом, апам келип, «Кокуй, бул эмне кылганың? Атаң короого чыгыптыр. Сенин шалбарың илинип турат. Уялганымды кантейин? Кирүүгө тешик таппай калбадымбы? Экинчи кайталанбасын.
Ич кийимиңди эң аркадагы кермеге асып жүр. Үстүнө узун жоолук жаап, анын үстүнө башка кийим илип коюп жүр, ботом. Эмне илинип турганы көрүнбөсүн. Намысыбыз, адебибиз жоголсо, ыйманыбыз да жоголот, деди. Мен болсо, ал кезде 12 жаштагы секелек кыз элем. Апам буларды айтып жатканда жерге кирип кете жаздагам. Азыр ошондойбу. Өткөндө балконго чыга калсам, маңдайкы кошуна бардык кирин жайып коюптур. Уялып кайра кирип кеттим. Азыркы заманда сыртта тамактанышчу болду. Көз акысы болуп жатат. Эч ким муну ойлогон жок. Базардан алынган азыктар да ичи көрүнгөн баштыктарга үйгө алынып келинет. Аларды ала алган да бар, ала албаган да бар. Көз акысы кызганычты туудурат. Бирөөнүн көзү түшкөн азыктар эми аш болобу? Албетте, жегениңер аш болбой, депрессия болуп, дарыгерге көрүнөсүңөр. Үйдүн дагы бир адеби бар. Эң маанилүүсү ушул менимче. Үйдүн ичинде болуп өткөн окуялар эч качан сыртка айтылбаш керек. Желип ичилгендер, уруш-талаштар, бактылуу учурлар. Бул да үйдүн намысы болуп эсептелинет жана эч кимге айтылбашы керек. Ошол үчүн илгери үй ичиндеги маселелер оңой эле чечилчү. Анын үстүнө өзгөчө эрди катындын ортосундагы болуп өткөн окуялардын чөйрөгө жайылтылуусун эң чоң күнөө экендиги айтылып келинген. Туурабы, Лейла? Деди келинине. Лейла уялып, "Ооба, апаке", дей алды, жөн гана. Небереси, "Чоң эне, азыр интернет деген бар. Адамдар барган ресторандарынан баштап, жеген тамактарына чейин сүрөткө тартып, миңдеген адамдарга көрсөтүшөт. Кокуй, уят да. Адам жегенин кантип көрсөтсүн", деди таңдана чоң энеси. Небереси, "Ах, чоң эне, майда чүйнөсүнө чейин бөлүшөт. Кыдырган жерлерин, жеген тамак аштарын, алган буюмдарын, кийим кечесин, жада калса аялдар күйөөлөрүнөн алган гүлдөрүн жана жазган каттарына чейин көрсөтүшөт. Чоң энеси, ох балам, сен эмне деп жатасың? Кыямат күнү келди, дечи. Үйлөр жылаңач болду, дечи", деп көз жашын көлдөтүп сөзүн улантты. Биз күйөөлөрүбүз менен жанаша баскандан да арданчубуз. Жесир калгандар бар, турмушка чыга албагандар да бар. Алардын көңүлүндөгү жараларга туз баса көрбөйлү деп, күйөөлөрүбүздөн бир кадам артта басчубуз. Азыр болсо уруш-талаш ортодо, сүйүүлөр ортодо. Албетте, жеке жашоо калбаган соң, чын жүрөктөн жасалган иштер да жоголот. Үйдүн берекети улууларды сыйлоодо жатат. Үйдүн намысы жабылган пардалар. Сүйүү намысы жашыруун болууда. Көздүн намысы сурмаларда. Дененин намысы жабынууда. Уялуу ыймандын бир бөлүгү. Анда келини, туура айтасыз апа. Биз намысыбызды жоготкон сайын санааларыбыз, жүрөк заадаларыбыз көбөйдү. Небереси акырын кашыгын коюп жатып, "Апа, мен атам келгенде тамактанам." Жалгыз улак. Апам, Аллах рахматын алсын, 15 баланы төрөгөн. Бир күнү экөөбүз кечинде сүйлөшүп жатып, мени менен аябай сырдашчу. Анан айтат: 1958-жыл, дейт. Атаң экөөбүз жаңы эле турмуш курганбыз. Атаң байкуштун үйү эмес, жата турган алачыгы да жок экен. Анан эптеп ар жерде баш калкалап жүрүп, көрбөгөн күнүбүз калбай, акыры колхоздон жер алдык. Ошол жылдар өтө оор болду. Жегенге нан жок. Тамакка кошконго жада калса туз жок. Кезерип ачкабыз. Анан жер алгандан кийин эптеп баш калкалаар жай тургузалы деп, атаң экөөбүз топурак казып келип, самандан кошуп улай жаткырдык. Экөөбүзгө караан болор эч ким жок. Атаң сокмо урат, мен улай ташыймын. Акин эжең боюмда бар. Тун кызы, ал эжем азыр 60-ка чыкты. Анан бир күнү адаттагыдай үйдү салып жатканбыз. Ичим чоңоюп, төрөткө жакындап калгам. Иче турган мискейде кичине жарма менен жүгөрүдөн бышырылган тузу жок нандан башка эч нерсе жок. Боюмда бар. Курсагым ачат. Айлам кетип, бактын түбүндө ачка ыйлап олтурсам, койчуман агам кыйкырып, эшегин минип келип калды. Кайын агаларынын бардыгын койчуман агам, комбайнчы агам, тракторист агам деп көз өткөнчө тергеди. Турайын десем каруум жок. Атаң байкуш кара жанын кар журуп, сокмо уруп жатат. Анан агам мааратып бир кичинекей улакты көтөрүп келди. Анысы 5 килограммдай эле чыгат. Анан адатынча кыйкырып, баатыр, иш илгери", деп атаңдын жанына барды. Атаң экөө учурашып болгон соң, менин жаныма келип, "Ырыс, айланайын. Менин 1 айлык акыма ушуну берди. Күндөн ары бери өтүп, кыйналып жатканыңды көрүп,
жаным кейит. Ушуну союп, кичине болсо да шорпо шилен кылып, ысык ичип, ичегиңди майлап алам. Жакында көз ажырасың, кичине кубат болсун, деди. Сүйүнгөнүмдөн ыйлап жибердим. Анан агам мени бооруна кысып, кучактап, кагылайын сенден, бул күндөр да өтөт. Турмуш киндерди гана кагылтып, соолтуп кыйнамаган. Тагдырдын тайгак кечүү тар жолунда кимдердин гана башынан кыйынчылык өтпөгөн. Сабырдын түбү саралтын, жетерсиң бир күн муратка, деген балам. Кой, ыйлаба, деп катуу болуп, бырыш басып калган колдору менен жүзүмдү арчыды. Ошентип кечинде баягы улактын этин бышырып, атаң экөөбүз тапчанда камыр чайпап, өзөк жалгадык. Кичинекей кара казан кайнап жатты. Шорпонун жыты чыккан сайын чыдамым кетет. Бар байлыгыбыз ошол кара казан болгондой, экөөбүз тең андан көзүбүздү албайбыз. Улам кара чайнектеги суудан куюп ичип коем. Эки тыртайган кичинекей жилигин төрөгөндө шорпо кылып ичебиз деп, арчанын чокусуна катып байлап койдук. Курсагыбызга бир нерсе бара түшкөндөй болду. Анан бир кезде атаң үлбүлдөгөн чырактын жарыгына жакындап мени карап, «Ырыс, буйрса ушул жапырайган жаман том Ордолуу шаар болот. Мына бул какыраган жер жап-жашыл бакка айланып, балдарыбыз, кийин неберелерибиз чуркап ойношот. Экөөбүз көп балалуу болуп, бактылуу өмүр сүрөбүз», деп мени кучактаган. Андан бери эчен жылдар өттү. Силерди чоңойткончо далай көз жаш төгүлүп, далай жашоонун кыйынчылыгы жанга батты го. Мына, анан мынтип атаң экөөбүздүн тилегибизди Кудайым берип, баарыңар ушул үйдө төрөлүп чоңойдуңар. Кара курсак кайда болсо тоет, кайрымдуу болгула, зымпыйып сабырдуу жүргүлө. Жетпеген турмуш акыр бир күн жетер, ынтымагыңар бекем болсун, деп анан апам уктап кетти. Түн, жымжырт. Терезеден айдын жарыгы жүзүмдү жап-жарык кылып көрсөткөндөй. А мен болсо ойго батып, ошол күндөр көз алдыма тизмектелип, апамдын кайратына таң берип жатып, бир кезде мен да таттуу уйкуга кетипмин. Тигил улак берген кайнагасына апам көз өткөнчө Куран окуду. Ошондо агам байкуш улак берип, жаныбызды аман калып калды эле, деп. Ал кишинин пейилинин кеңдигин айтсаңыз, байкуш киши. Болгон жалгыз улагын апамдарга жетилеп келген тура. Ошол достор, түнкү саат 2 болду. Мен апамды эстеп, ушул сөздү ыйлап жатып жаздым. Айтайын дегеним, бул күндөр да өтөт, сабырдуу бололу. Атам менен апам 15 бала, 58 небере, 19 чөбөрөлүү болушту. Буйрса сиздер да ушундай сонун күндөрдү көрөсүздөр. Бакытка балкыйсыздар. Асманыбыз ачык болуп, жерге бизде тынчтык болсун. Амин. Эгерде апам тирүү болгондо. Эненин балага болгон сүйүүсү эч нерсе менен бааланбайт дагы, алмашылбайт дагы. Эшиктен кирсең, аялың колуңду карайт, эмне алып келиптир, деп. Энең жүзүңдү карайт. Курсагы ач бекен, эмне берсем, деп. Эне тууралуу турмуштан бир окуяны айтып берейин. Бишкектин так ортосунда кафеси бар, курулуш материалдарды саткан дүкөндөрү бар, турмушу тың, бай турган бир жигит бар. Мени менен 2 жолу ажыга барып келди. Ошол киши айтат. Бир жолу апам, балам, Ташкент жактагы эже-сиңдилеримди көптөн бери кабар албай калдым. Бир убактың болуп калганда алып барып келсең, деп калды. Бизнести жаңы эле баштаган убагым эле. Апама бир аз күтө туруң, кичине бутка туруп алалы, анан барып келебиз, дедим. Кийинки жылы жаз маалы эле. Апам дагы ошол сөздү баштап калды. Кафемди жаңы салып жаткам. Ушул бүтүп ишке кирсин, анан баралы, дедим. 3-чү жылы дагы айтты. Бул жылы дүкөн салып жаткан элем. Ошону шылтоо кылдым. Бирок ошол жылы апам дүйнөдөн өтүп кетти. Экөөбүз ажылыкка барып, Мадинадан Меккеге келе жатабыз. Ажыке, азыр апам тирүү болсо, мойнума көтөрүп, Ташкент эмес, Ажыга алып келет элем. Бирок эми айла жок. Ошол учурда Ташкентке бир эмес 100 жолу барганга каражатым жетет эле. Болгону апамды өлбөй тургандай ойлопмун. Эми азыр силер замзам ичип, ырахат алып олтурасыңар. А мен болсо, уу ичкендей жүрөгүм сыздап жатат, дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, 1 жыл, 2 жыл, кээде 5 жыл ата-энеңди калтырып, кабар албай таштаба. Тыйын жерге кирсин, табылат. Ишиң жүрүшөт, чөнтөгүң толот. Бир күн барып кой союп, жамбаш тартайын десең, жылкы союп, уча тартайын десең, таппай каласың. Жатканда ачылып каласың. Эртең менен турсаң, кымтыланып жабылуусуң.
Түнү менен сени карап, ачылсаң жаап, ысысаң жеңилдетип чыккан ким эле? Мектебиңе жөнөйсүң, колуңдан жетелеп, жолдон өткөрүп, мектебиңе кирип кеткенче кете албай кылчайып карап турган ким эле? Эртең менен турасың, чайың даяр, наның даяр. Аны сага ким даярдап күтүп олтурат? Мунун баарын бир гана апаң кыла алат. Эми ошол кишинин чөнтөк телефонуна 51 салып койсоң болот го. Же ошол да сага кыйынбы? Телефон чалып кандайсыз апо деп бир ооз үнүңдү угузуп кое албайсыңбы? Кээ бирөө чачымдай көп досторум бар деп мактанышат. Эгер башыңа бир бале түшсө, чачыңдай көп достун бирин таппай, таз адамдардай болуп каласың. Ошондо сага арка жөлөк боло турган бир гана адам бар. Ал сенин энең. 3 уул. Күндөрдүн биринде карыядан: аксакал, уулуңуз чоңоюп жатабы?" дептир. "Кайсы уулду айтасың? Менде уул жок, туяк гана бар. Мен силерге 3 уул жөнүндө айтып берейин. Бирөө бар атадан арта туулган. Бирөө бар атага жете туулган. Бирөө бар атадан кете туулган. Биринчи, атадан арта туулган уул. Жалгыз эле ата энесине жарыгы тийбей, ата журтунун намысына жараган уул. Элдин багына төрөлгөн уул. Экинчи, атага жете туулган уул. Ата конушун ардактаган уул, ата салтын ыйык туткан уул. Үчүнчү, атадан кете туулган уул. Жат элдин жорук жосунун күткөн уул, ата эненин шоруна бүткөн уул. Эл намысына көлөкө түшүргөн уул. Мындайдан барына жолу. Эки башка таасир. Бир аракеч кишинин 2 уулу болот. 2 уулун тең өзү тарбиялап өстүрсө да, бирок 2 уулу 2 башка жактан тарбия алгандай сезилчү. Себеби бир уулу жашоодо өз ордун таба албай, атасы сыяктуу аракеч болуп кеткен. Ал эми экинчи уулу жашоодо өз ордун татыктуу таап, мыкты бир кызматтарда эл үчүн иштеп келет. 2 уулуна тең окшош бир суроо берилет. Кантип мындай болуп калды? Биринчи уулу: "Мен аракештик жолуна түшүп калышымдын себеби атам. Анткени мени атам тарбиялады. Атам өзү аракеч болгондуктан мен атамды көрүп тарбияландым. Эгер атам мага жакшы тарбия берип, өзү аракеч болбогондо, мен башкача адам болмокмун жана жашоодон өз ордумду татыктуу тапмакмын", дейт. Экинчи уулу: "Мен бул ийгиликтерге жетишимдин себеби атам. Анткени мен атамды көрүп тарбияландым. Ал эми атам аракеч эле. Мен анализ кылып, ой жүгүртүп, аракештик жолу туура эмес жол экенине ынанган соң, кайсы жол ийгиликке алып барышын издедим. Акыры илим-билим, аракет жана жакшы чөйрө ийгиликке алып келишин түшүнүп, ушул багытта дайыма аракет кылып, изденип ийгиликке жетип жатам", деп жооп берет. Ушундай экен, демек, туура тарбиялашыбыз үчүн өзүбүздүн да таасирибиз чоң. Болгону ой жүгүртүп, анализ жасоону билсек болгону. Андыктан ата энем жакшы тарбия бербей эле, ошондуктан. Досторум жаман эле, ошондуктан. Мектепте жакшы окуткан эмес, ошондуктан. Университетте жакшы окутпайт, ошондуктан. Мамлекет көңүл бурбайт, ошондуктан. Жумуштагы директорум начар адам, ошондуктан, деп өзүбүздү алсыздыгыбыз үчүн шылтоо издебей, ар бир учурдан туура чечим чыгарып, алга карай умтулууну үйрөнөлү. Урматтуу каналыбыздын активдүү көрүүчүлөрү, бул сыяктуу видеолордун көпчүлүккө жетүүсүнө салымкошом десеңиз, 2 кадам жетиштүү. Биринчи, жогору карап турган баш бармакты басып жактыруу. Экинчи, комментарий калтыруу. Анткени канча көп комментарий жана лайк чогулса, бул видео автоматтык түрдө башкаларга сунушталат. Бизди активдүү күзөтсөңүз, активдүү көрүүчүмүн деп жазыңыз. А эгерде биринчи жолу болсоңуз, каналда биринчимин деп жазыңыз. Демек, лайк жана комментарий.